Курманжан Датка фонду Жылдызкан Жолдошованын жеке фонду жерди менчиктештирип алды. 48,5 миллион сом фондко келип түштү деген маалыматтар чындыкка кошпогон каралуу. Мындай пикирдин эл өкүлү Курманжан Датка коомдук фондусунун төрайымы Жылдызкан Жолдошова белгилейт. Анын айтымында комплекс боюнча бүт нормативдүү документтер, башкача айтканда жер тилкеси мыйзамдуу берилгендиги туурасындагы документтер эл өкүлүнүн колунда. Ал эми 47,4 миллион сом өкмөттүн алдындагы архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык департаментине келип түшкөндүгү жөнүндөгү борбордук казынанын бюджеттик тапшырмасын жана башка документтери толугу менен бар. Жолдошова белгилегендей, Курманжан Датка фонду жеке фонд эмес, ал жалпы кыргыз элиники, башкача айтканда коомдук фонд. Ал эми комплекс бүтүп калса, сырттан келген меймандардын көзүн кубанса, жергиликтүү эл үчүн жүздөгөн кызмат орундарын жаратып, жумуш менен камсыз болот. Айта кетсек, комплекстеги музей бүткөн соң өкмөттүн 26 август 2008 жылы номер 427 буйругунун негизинде Маданият, маалымат жана туризм министрлигине өткөрүп берилет. Учурда бул жерде объектинин эшик терезелери бүт коюлуп, алдына плиталары жабылып, иш кызуу жүрүп жатат. Жолдошова белгилегендей, бул жайдын келечеги кең. Кудай буюрса, музейде бүтөйүн деп калды. Бул музей 3 туурду камтыйт. 1917 жылга дейин Кыргыздын тарыхы, Совет доору, ошондой эле эгемендүүлүк. Эми бул чоң бир музей болуп калат да Кыргызстанда. Бир эле ушул Ысык көл областынын территориясында эмес. Ошону менен бирге бул жерде 11 биздин тарыхый инсандардын скульптуралык композициясы болуш керек. Кыргызды кыргыз кылып түптөгөн. Бул Барсбек, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын, мына Атаке Баатыр, Боронбай би, Ормонхан, Алымбек Датка, Курманжан Датка, Шабдан Баатыр, Калыгул Оля, Байтек Баатыр, мына ушулардын. Мен ойлойм, бул өзгөчө бир жер болот депчи. Ошону менен бирге бул комплексте, Курманжан Датка атындагы комплексте аябай жакшы спорт, маданият, 2000ге жакын мына концерт өткөрө турган Юрмаладагы аябай чоң бир концертный зал болот да, ачык асмандын алдында дегендей. Ошондой эле бул жерде кинофестиваль өтө турган жерлер болот. Бир сөз менен айтканда, бул өзүнчө бир маданий тарыхый борбор болот да. Ошону менен бирге президент, парламент, өкмөт өткөрө турган, саммит өткөрө турган жерге айланса дейбиз. Негизгиси биздин жөнөкөй үй бүлөдөгү элдер эс алса, ошону менен бирге урукчан балдарыбыз бар. Мына ошолорда эс алса деп бир коттеджный городокторду салып койсок деген оюбуз бар. Мен ойлойм, бул ойлор ишке ашат деп. Мына Чоң Сарайдын эли, Өрнөктүн эли баары эле түшүнүп атышат. Эгер бул ушул концепциясы генпланда көрсөтүлгөндөй бүтсө, бул жерде 1,5 миңдей эл иштейт. Мен ойлойм, ошол күн дагы алыс эмес деп. Бул музей скульптуралык композициялар бүткөндөн кийин 427 өкмөттүн буйругу менен мына өзүңөр билесиңер, маданият жана маалымат министрлигинин карамагына өтөт. Себеби бул өкмөттүн акчасына бүтүп атат. Ал эми заказчик болуп, мына биздин госагентство турак жай архитектура агенттиги заказчик болуп аныкталган. Мен баарыңарга ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле президенттерге, өкмөттөргө, канча бизде премьер-министр болбосун, министр финансыга, дегиле заказчик, подрядчик баарына тең. Мен ойлойм, бул жер өзүнчө бир кооз, жакшы жерге айланат деп. После того, как объект будет сдан, сотрудниками будет проводиться определенная работа по созданию музея. Мы начнем разрабатывать научную концепцию и научную документацию по комплектованию, по написанию тематической структуры и также и по монтажу выставки. Предстоит большая научная работа, чтобы полностью воссоздать эпоху, непосредственно 17-й год, советский период и обретение Кыргызстаном независимости. Экспозиционные площади позволяют нам более широко и раскрыть данные периоды будущего музея.